Силер Бексултан Жакеевдин Жүрөлүчү жүрөк оорутпай деген 2 бөлүмдүү трагикомедиясы боюнча таанышкансыңар. Эми бүгүн ошол комедия боюнча түзүлгөн тест тапшырмаларды иштейбиз. Алгач ушул текст боюнча түзүлгөн туура жоопторду, тесттерди белгилейбиз. Биринчи, Бексултан Жакеевдин Жүрөлүчү жүрөк оорутпай деген чыгармасына канча каарман катышат? А. 6, Б. 7, В. 8, Г. 9. Баласы менен келини шаарда кандай үйдө жашайт? А. Жер үйдө, Б. 3 бөлмөлүү батирде, В. 2 бөлмөлүү батирде, Г. 4 бөлмөлүү батирде. Баласы менен келини карыяга эмне белек алып келишти? А. Кийим-кечек, Б. Дары-дармек, В. Белек, Г. Чолоктордун арабасын. Баласы менен келини алып келген ичимдиктерди карыя эмне кылат? А. Ичип салат, Б. Сындырып алат, В. Төгүп салат, Г. Катып коет. Карыянын уулу ким болуп иштейт? А. Инженер, Б. Соодагер, В. Кара жумушта иштейт, Г. Такси айдайт. Мурда карыянын баласы кайда иштечү эле? А. Дүкөндө, Б. Заводдо, В. Фабрикада, Г. Офисте. Атасы эмне деп чыр чыгарды? А. Кошо барам деп, Б. Айылга алпар деп, В. Эшикти жаппа деп, Г. Таанышына жолугам деп. Карыя телефондон ким менен кобурашчу эле? А. Кошуна байбиче менен, Б. Тааныш байбиче менен, В. Бейтааныш байбиче менен, Г. Жаш кездеги таанышы менен. Карыянын байбичеси өлгөнүнө канча убакыт болгондугун ал кантип эскерет? Карыя баягы чындыгында өзүнүн байбичесин дайыма эскерип жүргөн, керек болсо ошол күнүнөн бери, жылынан бери канча күн болду, ошонун баардыгын эскерип жүргөндө, бул жерден силер ошол чыгарманын ичиндеги маалымат боюнча жоопту табасыңар. А. 1 жыл 4 ай 14 күн, Б. 1 жыл 3 ай 14 күн, В. 1 жыл 2 ай 14 күн, Г. 1 жыл 1 ай 14 күн. Карыянын небереси кайда кетти? Баягы карыя үйдө жалгыз отурганда небереси келет, ошондо небереси кайда кетти эле? А. Чымкентке, Б. Ташкентке, В. Азияга, Г. Европага. Карыянын небереси спорттун кайсы түрүнө катышат? А. Футболго, Б. Баскетболго, В. 10 метр вышкадан секирет, Г. Сууга сүзүүгө. Небереси үйгө эмне максат менен келди? А. Акча алганы келди, Б. Чоң атасын сагынып келди, В. Эс алганы келди, Г. Кир кийимин таштап тазасын кийгени келди. Эми балдар туура эмес жоопторун белгилейбиз. Туура эмес бир жооп бар, ошону белгилешибиз керек. Карылар үйүнөн келгенден кийинки карыянын сөзү. А. Өлөт деп турса өлбөй туруп кеткен жаман, Б. Силерди катуу сындырыпмын, В. Максатыңардан калдыңар, Г. Ооруп турган, өлө турган болуп калдым го. Күлкүчү кемпирдин башынан өткөн окуясы кандай эле? А. Келиним аябай жаман келин болчу, Б. Келиним ишке кетерде чай кайнатып берчүмүн, В. Бир күн эле ишке кеткен боюнча келбей калды, Г. Кошуналарым келинимдин эрге тийгенин айтышты. Күлкүчү кемпир тууралуу кандай маалыматтар бар эле? Баласы дары чөп алып келип берчү экен, Б. Кыйын бала болгон,
В өзү баласын байкабай өлтүрүп алган. Г боорукер бала экен. Карыяны эмне үчүн шаарга алып келишти? А. Баласы менен келини үйүн сатып жибергендиктен. Б. Доктурга жаткырыш үчүн. В. Жашаган жери жок болгондуктан. Г. Атасын жакшы багыш үчүн. Эми балдар ушул тексттин ичиндеги бош орундарга мааниси боюнча туура келген сөздөрдү жайгаштырабыз. Ушул тексттеги көрсөтүлгөн сөздөрдү жайгаштырышыбыз керек. Бексултан Жакиевдин Жүрөлүчү жүрөк оорутпай деген 2 бөлүмдүү, бул жерде 4 жооптун бирөөсүн коебуз. Комедиясы, пьесасы, драмасы, трагикомедиясы. Көнгөн айылда дегенден кийин 4 жооптун бирин коебуз. Тааныш, сыр билги, билген, көнгөн чалдар менен жүрө берет элем го. Ата бабадан келаткан үйдү, батирди, конушту, буюмду сатат деген эмне тамтык? Карыя былтыр жаз алды менен байбичемди көрбөй калгам, өлтүрүп алгам, уруп алгам, жутуп алгам. Бул текстеги жазылган боюнча табышыңар керек муну. Эми ушул чыгармадагы балдар фразологизм сөздөр бар балдар. Ушул фразологизмдердин маанилерин чечмелейбиз. Биринчи ач кулактан тынч кулак. Экинчи кылы кыйшайбоо. Үчүнчү көзүнүн агы менен тең айлануу. Төртүнчү үстүнө үйрүлүп түшүү. Бешинчи өзөк жалгоо. Алтынчы оту күйүшпөө. Эми ушул текстеги туура жоопторду белгилейбиз. Карыяны карлар үйүнө эмне себептен жеткиришти? Асы аялы жемелегендиктен. Бсы конокторго тоскоолдук кылбасын деп. Всы багаар киши жок. Гсы үйү тар болгондуктан. Карыянын кичи уулу кайда кетти эле? Асы саякаттап жумушунан кетти. Бсы жер көргөнү Петербургка кетти. Всы диссертация жазам деп Петербургка кетти. Гсы иш сапар менен кетти. Уулу менен келини конокторун канча убакыт күтүштү? Асы 2 күн. Бсы 1 жума. Всы 5 жума. Гсы 3-4 жума. Чакырылган коногу эмне үчүн келбей калды? Асы иш сапарга кеткен. Бсы аялы күйөөсүнө айтмак. Всы бошобой калган. Гсы жумушка кеткен. Атасынын карлар үйүнүн эмнеси ооруду? Асы башы ооруду. Бсы жүрөгү кармады. Всы тилден калды. Гсы сасык тумоо болуп ооруду. Эми балдар ушул чыгармада көптөгөн түшүнүксүз сөздөр аябай көп да. Ошол түшүнүксүз сөздөрдүн маанилерин табабыз. Бул жерге мен айрым бир гана түшүнүксүз сөздөрдү койдум. Бул чыгармада аябай көп түшүнүксүз сөздөр бар. Ошол калгандарын дагы бул кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн тапсаңар болот. Ычкыр, капшыт, тейден, конуш, иреге, кодулагыдай, кастарлап, жер замандагы деген сөздөрдү ушул кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн тексттин маанисине жараша маанисин табабыз. Андан кийин ушуга улай эле дагы сөздөр маанисин табабыз. Эреркеп, жөжүрөгөн, жутуп алуу, карадалы, ылгый эле, ындын өчү, тилден кал, чекилик деген сөздөр.
мына ушул сөздөр катышкан ошол тексттин ичиндеги сүйлөмдөрдү да таап, анан ошонун маанисине жараша ушу кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн тапсаңар болот. Андан кийин сөздөрдүн синонимдерин жана антонимдерин табабыз балдар. Бул чыгармада синоним менен антонимдер аябай көп. Мен бул жерде айрымдарын гана алдым. Муңайым, санаарка, шаар, конок деген синонимдерди табабыз. Андан кийин ыймандуу, нааразы, өлүм, балалуу дегендердин антонимдерин табабыз. Кыргыз тилинин синонимдер, антонимдер, амонимдер сөздүгү же болбосо ар бири өзүнчө чыккан китептер дагы бар. Бул жерден маанилерин ошол китептерден тапсак болот экен. Андан кийин бул жерде ошол тексттен алынган сүйлөмдөр, алды сызылган сөздөрдүн жанына ошого маанилеш сөздөрдү балдар коет экенбиз. Дурус, я, жакшы, акталганы дегенден кийин маанилеш сөзүн коебуз. Жакшы, сырдалганы жакшы, таза кармалганы экен, эшигинин төрүнүдери таза, ырыскым ошо чүрпөм менен кеткен окшойт, ченебеген бал эле, мени ошо бакмак боорукер, атаң уктап жатканында көмөнүм бар. Бул жерде ошол маанилерин табабыз. Андан кийин балдар ушул чыгармада ушул тест тапшырмаларды иштеп бүткөндөн кийин ата конуш деген эмне, жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү дегенди кандай түшүнөсүңөр? Үчүнчү, силердин оюңарча азыркы мезгилдеги ата энени сыйлоо учурдун актуалдуу маселесиби? Төртүнчү, учурдун талабындагы үй бүлө маселелеринин көйгөйлөрү. Бешинчи, карылар үйүндөгү ата эненин ташталышына кимдир күнөөлүү деп ойлойсуңар деген суроолордун үстүндө балдар өзүңөр жооп берип, өзүңөрдүн ой пикириңерди айтышып, талкуу жүргүзөбүз. Андан кийин ушул Бексултан Жакиевдин ушул жүрөгүлүчү жүрөк ортпай деген комедиясы бул эл арасында аябай тараган, көп жерлерге коюлуп, коомчулукка кеңири сиңген чыгармалардын бири десек болот. 1989 жылы Ош Кыргыз драма театрында, 1991 жылы Кыргыз академиялык драма театрында, Жантошев атындагы Ысык көл театрында, Шаршен атындагы Чүй театрында, 2008 жылы Мухтар Абоозов атындагы Казак академиялык драма театрында коюлуп жүргөн. Анан негизинен ушул тест тапшырманы түзүүдө биз Бексултан Жакиевдин жүрөгүлүчү жүрөк ортпай деген комедиясынын текстин колдондук. Андан тышкары бул жерде колдонулган адабияттар жана интернет булактар, ошондой эле бул жердеги колдонулган айрым бир сүрөттөрдүн кайсыл булактардан алынгандыгы ошонун баары көрсөтүлдү балдар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ушул жердеги тест тапшырмаларга кийинки сабакта баардыгыңыздар даярданып келиңиздер. Саламатта калыңыздар.